Герб, гимн, ту ар биринин өз мааниси жана тарыхы бар. Аларды жаратууда сүрөтчүлөр, акындар, музыканттар жана архитекторлор эмгектенишкен. Легендарлуу парламенттин жыйынында кызуу талкуудан кийин кабыл алынган. Гимндин жана гербтин авторлору менен кабарчыбыз жолугуп келди. Кыргыздын орнаменттик маданиятында күн жарыктыкты, ачыктыкты, туруктуулукту билдирет. Алтын түсү бейкуттук менен байлыктын белгиси. Кырк нур. Бул кырк уруунун бүтүн бир элге биригүүсү. Түндүк сфералык формадагы конструкцияда болуп, ата конуштун, тынчтыктын, ошондой эле кыргыз турагы боз үйдүн символу. 1991 жыл. Кыргызстан эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин анын мамлекеттик атрибуттарында жаңылантуу зарылчылыгы келип чыгат. Аны иштеп чыгуу үчүн республикалык масштабта конкурс жарыяланып, ал 1 жылга созулат. Ага 600дөн ашуун долбоорлор сунушталып, жыйынтыгында Эдил Айдарбеков, Бекбосын Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев жана Маматбек Сыдыков тарабынан сунушталган эмгектер тандалган. Ал күндү туунун авторлорунун бири Жусуп Матаев төмөндөгүчө эскерет. 100дөн ашык вариант жасадык, көп аябай. Анан ошон ичинен 3-4 желектерди тандап алышты. Болушун алып чыгабыз депутаттарга деп. Депутаттардан комиссия бар болчу. Ошон ичинен анан кызылын тандап алышты. Себеби Манастын жери кызыл болгон деп, жана Мусаев деген Манас совет киши болгон, ошол кишинен Манас жери кызыл болгон, мындай дейт. Анан бүт талдап айтып берип, анан ошондон кызыл кабыл калган. Ошентип 6 адамдан турган топ 2 ай бою көз карандысыз мамлекеттин желегин түзүүнүн үстүндө иштейт. Алар анын эскизинин 100дөн ашык түрүн жаратып, анын бирин тандоо керек эле. Сүрөтчүлөр туудагы күндүн нурларын түз тартышкан, бирок комиссияны толкун сыяктуу тартылуусун талап кылышкан. Барлык эпостарыбызда кырчороо деп туруп, мисалы Манаста деле, Курманбекте деле баарында кырчороо болот. Анан 40 уру кыргыз деп айтылат. Себеби ошондо ана 40 кыздан тарагабыз дегендер бар, анда версиялар бар. Ошонун негизинен анан баягы 40 уру жоксо кырчороо деп, баягы кырчороонун баягы түндүккө баары келип биригет да. Анан түндүк аркылуу анан нурдай болуп, ошо үйдүн бир эмени камтып турат да. Бир кереге мереге чогулуп келип, ошо баарын бириктирип атып, баягы уук келип бириктирет. Анан 40 уруу дегендин маанайында ошондо бекем болсун, анан түндүккө байланып турсун, анан ошо 40 чоро жоксо 40 кыздан тарагабыз дегендей маанайында ошону жасалганбыз. Ошол эле жылы гимн боюнча сынак жарыяланат. Шабданбек Кулуев гимндин авторлорунун бири. Ал азыр 78 жашта. Ал гимндин сынагы жөнүндө сыналгы жана гезиттер аркылуу билет. Ошондо ал ага катышууну чечип, текстин жазып комиссияга жөнөтөт. Ноябрь айында ага анын тексти жаккандыгын айтып, кеңсеге келүүнү суранган телеграмма келет. Ал жерден ал гимндин тең автору Жалил Садыков менен жолугат. Ошентип алар өлкөнүн гимнинин жаңы текстин иштеп чыгып, 9 оосун жазат. Алардын ичинен бирөө тандалган. 9 варианттын жаздыктан алып келип, акыры жактырышты бир текст. Анан текстти жактырып туруп, осы турган комиссия карап чыгышты. Карап чыгганда бул жакшы экен. Ушул текстти кабыл алалы. Андан кичине кошумчалар да болду, алымчылар да болду. Анан негизинен гимндин тексти жакшы өттү. Автордун айтымында алар гимндин алгачкы саптарын жазышканда спортчулар менен баарлашышкан. Алар жеңишке жетип, алдыңкы орундарга ээ болуп, байгелерди алышканда биринчи кезекте өз өлкөсүн жана мөңгүлүү тоолорун эстей тургандыгын белгилешкен. Гимнде негизинен кыргыз элинин келечекке болгон ой тилеги, тарыхый басып өткөн жолундагы эрдиги, элдердин достугу, ынтымагы, келечеги чагылдырылган. Ошентип, Кыргыз Республикасынын гимни 1992 жылдын 18 декабры кабыл алынган. Анын сөзүн кыргыз эл акыны Жалил Садыков жана Шабданбек Кулуев, музыкасын болсо белгилүү композиторлор Калый Молдобасанов менен Насыр Давлесов жазышкан. Ошондой эле мамлекеттик атрибуттардын бири бул герб. Ага жарыяланган сынакка 300гө жакын сунуш келип түшөт. Ошентип 1994 жылы 14 январда Кыргыз Республикасынын герби кабыл алынган. Герб тегерек формада болуп, чекебели пахта жана буудай менен курчалган. Анын жогорку жана төмөнкү бөлүгүндө Кыргыз Республикасы деген жазуу бар. Алдыңкы планда кыргыз эли аздиктеген, эркиндиктин символу, канатын жайган бүркүт, арткы фондо чалкыган ыйык ысы көлүбүз. Анын жээги ала тоо менен курчалып, тоо башында нурун чачыратып чыгып келаткан күн чагылдырылган. Айнура Жанышева, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.